Урматтуу мекендештер, ушул күндөрү мамлекеттик бийлик бутактарына олуттуу милдеттер жүктөлүп жатат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан мага өтө чоң жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктар берилди. Мындан улам бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап чашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайтарып бергиле. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат. Эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул элдин талабы. Бул мага ишенип тапшырган элдин мүдөөсү.